Элибиздин эң маанилүү майрамы бул Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү. Кемин районуна караштуу Боролдой айыл өкмөтүндө эркиндиктин символуна айланган 31 август өзгөчө маанайда даярдалган иш-чаралар менен тосулууда. Анда 30 жыл аралыгындагы бул жердеги жетишкендиктерге басым жасалып, айылдын өсүп-өнүгүшүнө өз салымдарын кошкон тургундарды куттуктоо менен маареке кубанычтуу маанайда өтүүдө. Арбаңыздар, ак калпактуу аталар, Агелечек энелер, саламатсыздарбы, алыс жакындан келген коноктор. Бүгүнкү 30 жылдык эгемендүүлүк күнүнө камдануубуз абдан жакшы болуп жатат. Болгон күчүбүздү, иш аракетибизди жумшагантабыз. Эли журтубуздун көңүлүн көтөрүп, ушул күнү дагы биздин курулуп кеткен паркыбыздын ачылышын коштоп кетебиз. 2136 калкы бар Боролдой бүгүн ар тармакта алдыга кадам шилтеп, алгылыктуу иштерди алып барууда. Ага албетте жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, жаштары жана айыл аксакалдарынын биримдикте, ынтымакта эли шаркак эмгектениши түрткү болууда. Бүгүн бизде Боролдой айылыбызда ушундай кичинекей маареке өткөрүп атканбыз. Ушу чакан паркыбыздын ачылышы болуп атат. Жана бул бизде артыбызда турган техникаларды койдук. Ушул техникаларды биздин Кеминский фонд развития деген бар. Бизде Кемин өнүктүрүү фонду деп коет. Ошол фондунан каржыланган жана Кемин келечеги фондунан каржыланган. Ушу жергиликтүү кеңештин депутаттар, төрагаларын баары наблюдательный советтер менен баары чогуу чечилип, бекилип, бирге ушуну колдоп алды. Айылдын муктаждыгына, айылдын керектигине, элине жардам берүүсүн деп. Бүгүн жалпы эле элибизде, кыргыз элин ушул улуу майрамыбыз менен эгемендүүлүктүн 30 жылдык күнү менен куттуктап кетмекчимин. Кааларым элибизге тынчтык, бейкутчулук, байгерчилик жашоо жана Кыргызстан дайыма гүлдөп, өнүгүп өсүп, элибиздин мындан аркы кийинки муундарыбыздын келечектери абдан кең болуп, ырыссуу болсун. Салтанаттуу иш-чара өзгөчө шаң менен уланып, атайын концерттик программа дагы каралган. Сахнага жергиликтүү таланттардын катышуусунда эгемендүүлүктү даңктаган чыгармалар аткарылып, айылдыктардын кубанычтары койнуна батпай, куттуктоолор жаңырып турду. Молдалиев Жанарбек Бекболотович. Кол чабуулар болсун, жаштар. Жуманалиев Сергей Шаршенович. Кол чабуулар болсун, жаштарды тарбиялаган тренер агайыбыз баракелде. Жуманалиев Сергей Шаршенович агабыз. Бүгүнкү эгемендүүлүгүбүздүн 30 жылдык майрам менен кыргыз элин жалпы куттуктайбыз. Каалап кетебиз, аман болсун, баары болсун, ден соолуктары болсун, дайыма күлүп жайнап жүрсүн. Бардык кыргызстандыктарды эгемендүүлүк майрамы менен куттуктап кетебиз. Баарына жерибизде, элибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн, алдыңкы мамлекеттерге кирсин. Биз жаштар салымыбызды ошого кошолу, баарыбыз ошо баарын куттуктайбыз. Тынччылык болсун. Боролдой айыл өкмөтүндөгү майрам кечки салюттар менен коштолуп, эгемендүүлүктүн 30 жылдык маарекесинин элибиз, жерибиз үчүн маанилүүлүгү так байкалып жатты. Мурат Жолокеев, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.